Астанада бүткүл дүйнөлүк китепкана жана маалымат конгрессинин IFLA 2025 катышуучулары китепканалардын санариптик трансформациясын жана жасалма интеллект чөйрөсүнө киргизүүнү талкуулашууда. Иш чарага дүйнөнүн 114 өлкөсүнөн 1700 делегат катышууда. Алар улуттук китепканалардын, илимий мекемелердин жана эл аралык уюмдардын өкүлдөрү. Конгресстин алкагында санариптик китепканаларды өнүктүрүүгө, тармактагы чоң маалыматтарды пайдаланууга жана китепкананын ишин заманбап стандарттарына арналган 86 секция жана 15ге жакын кошумча иш чаралар пландаштырылган. Белгилей кетсек, форумду өткөрүү укугун Казакстан Казак туризм жана өлкөнүн жогорку окуу жайларынын китепканаларынын ассоциациясы тарабынан биргелешип даярдалган өтүнмөнүн жыйынтыгында алган. Иш чара Казакстандын ишкердик туризмдин борбору катары позициясын бекемдөөдө маанилүү кадам болуп, кошумча киреше алып келери күтүлүүдө. 100 человек, которые прилетели из США, либо 60 человек, которые прилетели из Кореи. АКШдан келген 100 адам же Кореядан келген 60 адам, алар бул жака 5 күн болуу үчүн гана эмес, өлкөнү көрүү үчүн жана башка узак учууларды жасашкан. Туризм жана ишкердик иш-чаралардын синергиясы ар бир катышуучу өз эсебинен келет. Ал бул жерде жашайт, бардык кызматтарды колдонот, ошондой эле өлкөнү кыдырып жүрөт. Орточо эсеп менен бул иш-чарадан гана болжол менен $2 миллион түшөт. В среднем ожидаемый доход от этого такого мероприятия это $2 миллиона в США.